Assalamu alaikum. Nazarыңызда Desin TV YouTube kanalı. Dostlar, hazır biz Samarkandek айылында турабыз. Мен сіздерге Самаркандек айылынын ушул кантип тажиктер менен чектешкен жерлерин тартып берем. Ага чейин мына сонун бир жакшы ишти кылышкан экен жигиттер. Мына Кыргыз Республикасынын тынчтыкты орнотуу ардагерлеринин атынан дейт. Мына ушул Самаркандек айылына ушулар ушундай экөөнү куруп беришиптир. Суу чыга турган мына токко сайса эле сууну чыгарышат экен. Бул жерде суу маселеси аябай кыйын. Азыр мен сиздерге дагы чек ара тажиктер менен болгон чек арасын көрсөтөмүн. Ушундай жакшы нерселерди жардам беришиптир да, өздөрүнүн эсебинен бүтүрүшүп, ушул Алла ыраазы болсун. Ушундай жигиттерибизге патриот азаматтар ушундай кыйын башыбызга кыйынчылык түшкөндө жардамдарын берип турушат. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу ардагерлер, азыр болсо биз ушул Тажикстан менен чектешип турган бир арыктын аркы бети Тажикстан, бир арыктын бер жагы Кыргызстан, ошондой жерлерди көрсөтөбүз. Урматтуу көрөрман, азыр биз Самаркандек айылында турабыз. Мына менин жанымда Кадыр деген киши ушул түшүндүрүп берип жатат. Мына могул арыктын оң жагы Тажикстан экен да. Мына бияга азыр биз Тажикстанда турабыз. Тажикстандын границасында. Мына жолдун сол жагы Кыргызстан. Ал эми могу дуалдарда көрүнүп турган тешиктер ушул биздин коргонуу, бул коргонуу чептерби эмне? Коргонуу чеп Согуш. Буга ок өтүп кетет го дуалдан. Эми ошентсе да баягы айылдын апал ченистери ушинтсе керек. Мына ушул жер. Эми мен кече күнү Мачай деген жерин дагы көрдүм. Бүгүн дагы түшүндүрүп берем достор. Бул мисалы үчүн ушул жерди чечүүгө боло турган, оңой эле чечсе болот да. Мисалы үчүн жанагындай нейтральный полоса кылып, бул жерде шахмат жанагындай ортодо үйлөр жок экен. Ал эми кече биз Мачай деген жерди көрдүк. Ал жерде чечүү өтө кыйын болсо керек. Себеби бир үй тажиктики, анын жанында бир үй кыргыздыкы, бир эле көчөнүн эки аты бар экен да. Мисалы үчүн кыргыздар Тынчтык көчөсү деп аталыптыр бир жак тарабына, тажиктер тажикче ат коюп алышыптыр. Кыскасы өтө кыйын. Ал жерде мындай моундай болуп ачык, мына ушундай жерлерди саясий эрк болсо оңой эле чечүүгө болгудай да, Кадыр, алмаштырса болот. Алмаштырса болот. Ал эми жанагы Мачайыңерди мен билбейм аны кандай кылып ким ал, менин оюмча достор, мен эмнеге сүйлөп жатамын? Бул проблемаларды мына мага Кадыр айтып жатат, ошол жерлерге адамдар кийин эле көчүп чыгышыптыр да, тажиктерчи. Эгерде 90-жылдары ушул Акаев бийликке келгенде чукул ушул чек ара маселелерин чечүүгө ушул Тажикстан жактан аракет кылганда, анда оңоюраак чечилип калмак да. Оңой болчу. Азыр эми бүт адамдар чыгып алыптыр. Билбейм ал жерди кандай кылып чечишет. Бүгүн эртең эле чек ара маселесин чечип коебуз деген нерсеге мен өз көзүм менен көрдүм. Бул утопия болот. Буну чече албайт азыркы күндөрү. Себеби өтө аралаш экен да. Могу үй жолдун аркы бетинде бул кимге караштуу курулуш? Бул тажикке курган. Тажик жашабай калды. Жашабай, мына кыргыздар менен. Анан мен кече күнү достор ошол Мачай деген айылга барып бир жигит менен сүйлөштүм. Тилекке каршы бул жерде адамдар көп эле камерага түшкөндү каалашпайт экен. Макул деп эме кылбадык. Мындай бирок оюн айтып коеюн. Мен сурадым да, бул мына тажик кошунаң. Тажик кошуна болгондон кийин ал Тажикстан болуп калат экен. Анын ар жагында кыргыз үй жашаса Кыргызстан болуп калат экен. Анан жамандык, жакшылыкта кандай? Эми мисалы бизде айылда баягы жамандык, жакшылык деген бар. Тиги бу десем жок. Бизде дейт, эми ойлосоңуз сиз кошунаңыз менен бир мындай мамиледе болот экенсиз да. Эми бул жерде бир мындай бир бомбанын үстүндө жашап аткандай эле адамдарда мындай настроение жок. Же таштап кетип кала албайт. Анткени участоктары бар экен, бактарды өстүргөн канча жылдардан бери. Анан кантип таштап кетип каласың? Анан бир көңүлүң коюп бир нерсени кылайын десең, ушундай кошуналарың менен өмүр бою кантип жашайсың? Бир душмандардай болуп, же алардын тилине түшүнөбү билбейм. Анча-мынча түшүнсө керек, иши кылып аябай бул жерде мындай чек ара көйгөйүнөн сырткары дагы кандай десек, жанагындай бир мындай социалдык жактан бир
Адам болгондон кийин мамиле болуш керек, тигиндей болуш керек. Эми мурда жакшы эле болуп жүргөн экен. Баягы Союздун кезинде Тажикстандын базарларына барып, келишип, азыр мына ушул өз убагында чечилбей калган көйгөйлөрдүн айынан элдер ушундай абалда да. Бир бомбанын үстүндө, пороховой бомбанын үстүндө жашап жаткандай, настроение жок, көңүлү ачык эмес. Адамдар менен деле мындай интервью берип деле сүйлөшкүлөрү келбейт. Себеби проблемалар абдан көп. Абдан көп экен бул жерде. Бул биздин жанагы делегациялар 4 жолу барып, анан келе калып эле бүтүрө турган нерсе эмес. Бул жерге жеринен келип, керек болсо үйдү алмаштырып бүтүрөбү билбейм. Себеби аябай эле ошондой экен да. Тажиктер дагы кыргыздардын ортосунда бир үй тажиктики, бир үй кыргыздыкы. Ал жер мындай ким кандай үй салса эле ошол мамлекетке тиешелүү болуп калыптыр да. Тажик үй салып алса, ал Тажикстан болуп калат экен. Кыргыз үй салып алса, ал Кыргызстан болуп калат экен. Ушундай Союздан кийинки, Союз урагандан кийинки чоң көйгөй маселелер ушул экен да. Элде настроение жок. Суу маселеси кыйын экен. Мен азыр мындан кийинки берүүмдө сөзсүз барып көрсөтөмүн. Эмне себептен делимитация жана демаркация маселелери азыркы күндө эле чечиле коюшу кыйын экендиктерин. Себеби жанагы каналдын аты эмне? Ак суубу? Ак суу. Төрткүл. Төрткүл каналы. Аксайдан ошо жанагы биз айтып жүргөн Головнойдон Төрткүл каналы кетет экен. Аксай Аксай дарыясынан Төрткүл суу сактагычына Төрткүл каналы кетет экен да. Анан ошол каналдын кээ бир этек каналдын бияк бетинде кыргыздар тажиктер жашайт экен. Алар болсо ошол Төрткүл каналынан сууну уурдап турушат экен да. Эгерде ал жерге зым тартып өткөрбөй койсолар уурдай албай калат. Демек уурдай албай калгандан кийин ар жакта жашоо токтоп калат. Суу жок, жашоо жок да. Ошон үчүн мен жеке оюмда мен кийинки эмемде көрсөтүп беремин. Ошол жерди тартып, эмне себептен ал жерди чечүүгө тажиктер мындай кызыктар эмес. Ошону көрсөтүп беремин да. Бул али бери эле мындай чечиле кое турган нерсе эмес. Негизги азыр көйгөй ушул чечүүгө аракеттениш керек экен да. Башка нерсени коюп туруп, ушул жерде элдин тагдырын чечиш керек. Бул жакын арада буга аракет кылбасак, жөндөн жөн эле анан кийин мындай алмаша койчу, оңой эле алмаша койчу жер эмес экен да. Бирок мына моундай ачыгыраак участоктары деле бар экен. Мына бул жерде мисалы үчүн Самаркандек айылында жанагындай шахмат Мачайдегидей проблема жок экен. Бул жерди кичине бир келишип, сүйлөшүп, оңой эле чечүүгө болот да. Мына могу жерде нейтральный полоса берсе, анан биягын эме кылып койсо, ошондо. Мына ушул азыр мына аяка бияка өтүп, мал кыргыздардын малдары өтүп кетип калса, тажиктер ары айдап кетип калса, анан кантип спор болот. Ушундай жерлер көп экен да. Кечээки эле күнү жакшынакай чогуу жашап жүргөн адамдар азыр бир ушундай кыйынчылыктарга туш келишиптир да. Мына суу болсо агып жатат. Биякта элде настроение жок. Кандай эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Дагы тополоң чыгып кетсе дагы эмне болот? Мына ушул Самаркандек айылы бүт баары өткөндө качып чыгыштыр. Жакшы мына сүйлөшүп, мындай катуу тополоң чыкпаптыр. Бирок элдер коркуп чыгып кеткен. Ошондой достор, кийинки берүүбүздө ошол эмеден тартабыз. Мачай айылынын жанындагы ошол канал, Төрткүл каналынан. Анан кечээ күнү мен Көктерек айылын тарттым. 18 үй бүлөгө бетон куюлуптур. 13 адам, 13 кожолук көчүп чыгышыптыр. Калгандары бир туугандарыныкына жүрсө керек, 5-6. Бул Баткен районунун чет жака белиндеги үйлөр аябай кеч калыптыр да. Бирок эртеге буйруса Лейлекке барабыз деп жатабыз. Лейлекке барсак ал жакта көп нерселер бүтүп калган деп атышат. Уже ушул жакынкы күндөрү жашоого берилет деп атат да. Буйруса ал жака дагы барабыз достор. Сиздерге ыраазычылык билгизип кетемин. Сиздердин жардамыңыздар менен келдик. Каражаттарды берип, азыр дагы адамдар көп, муктаж адамдар бар экен. Мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо кайрылыңыздар. Менин эсептеримди жазып койгонмун. Телефондорду ушул эл сом Кыргызстандан жардам деле жок, эми анча-мынча Россиядан болуп жатат. Чоң рахмат. Ошондой жардам берген адамдарга Алла ыраазы болсун. Проблема абдан эле көп экен достор, бул жакта абдан көп.
буюрса эртеге ошол транспорт маселесин чечип калсак Тажикстанга барабыз. Кечиресиздер, Тажикстандын границасы ошол Лелеке барабыз. Бүт тартып, жанагы бүтүп жаткан курулуштарды көрсөтүүгө аракеттенебиз достор. Саламатта туруңуздар.